Бишкектеги Тоголок Молдо көчөсүндө жайгашкан кичи аренанын курулушу кызуу жүрүп жаткан кез аны эгемендүүлүк күнүн утурлай ишке берүү көздөлүүдө. Бул арена 5000 көрүүчүгө эсептелген. Көрүүчүлөр негизинен экинчи кабатта отурат. Алардын чыгуусу үчүн 9 жерде тепкич, ошондой эле 3 жерге лифт орнотулууда. Ошондой эле бул жакта мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар үчүн дагы өзүнчө лифт каралган. Имараттын жалпы аянты 15452 чарчы метрди түзөт. Ушу тапта металл конструкцияларын монтаждоо, тышкы инженердик тармактарды куруу иштери жасалууда. Бул эме бутаур деп коет. Бул аябай калың темирден жасалган. Сырты краскаланып, коррозияга да туруктуу болот. Коррозия бул жакта болбойт деген нерсе, бул чатыр жабылгандан кийин суда тийбейт. Ошол бул средний колонна деп коет. Эме высший колонналар 4 бурчакта болот. Скамейкалар да уже дайым. Булардыкы трибунаны даярдагандан кийин уже биз чатыр жапкандан кийин скамейкаларды орнотуп баштайбыз. Жасалып жаткан иштерден Минкап төрагасы кабар алды. Адылбек Касымалиев курулушту сапаттуу жана өз мөөнөтүндө бүткөрүүнү тапшырды. Алдын жагын мындай символичный футболго белгилегенде биз жайга мындай айланат. Бул дубале спортто менен чыгып, мындай кошулуп, мындай кылып хоккейдики 30га 60та аны да жайгаштырдык. Объект спорт залдарды, калыстар бөлмөсүн, кийинүүчү бөлмөнү камтыйт. Кичи футбол, баскетбол жана хоккей ойноого болот. Адылбек Касымалиев бул долбоор Бишкектин келечегине инвестиция болуп саналаарын жана спортту өнүктүрүүгө салым кошоорун белгиледи. Бул жер ар кандай курулуштардан, кафе, ресторандардан бошотулуп, кичи аренасынын долбоорлоо жана куруу иштери боюнча тапшырма түшкөн. Ошол тапшырманын иш алкагында азыркы учурда курулуш иштери жүрүп атат. Биз ойлоп атабыз, курулушту 2025 жылдын 31 августуна чейин толук кандуу аягына чыгып, ушу Бишкек шаарынын тургундарына, маданият сүйүүчүлөрүнө, спорт сүйүүчүлөрүнө ушул жердин эшигин биз ачып беребиз деген үмүттөбүз. Имарат 2 кабаттан турат. Жер астында унаа токтотуучу жайы бар. Учурда курулуштун жарымы бүттү. Металл элементтер ширетилип, канализация жана газ куурлары тартылууда. Сыртта ошо наружный стена, кровлялардын баардыгы ошо сэндвич панели менен болот. Ошону орнотуш үчүн прогондорду азыр жасап жатышат. Эмки жумада сэндвич панели келет, орнотулуп башталат. Бул территория 8 балга да, бирок бул расчетубуз биз 9 балга эсептелинген. 9 балдыга тең туруштук бере алат. Кичи аренаны бир нече багытта колдонсо болот. Спорттук эле эмес, ар кандай көргөзмөлөрдү, маданий иш-чараларды өткөрүүгө дагы ылайык келет. Бишкекте спорт сүйүүчүлөр үчүн алга спорттук комплекси дагы курулууда. Анын жалпы аянты дээрлик 7,5 гектарды түзөт. 4 стандартта жасалсын, естественный газон менен. Андан тышкары 2 тренировочный газон 90-60 болгон. Бул дагы биздин Кыргыз футбол федерациясынын FIFA немесинин требованиясы. Андан тышкары мейманкана 142 орундук. Спортсмендер 6 команданы, футбольный чоң команданы одновременно утумайт экен. Мындай комплекстер сергек жашоо образын жайылтууга салым кошоорун Адылбек Касымалиев билдирди. Ал борбордун бардык тургундары үчүн заманбап жеткиликтүү спорттук базаларды түзүү зарылдыгын белгиледи. Жазгүл Сейдахматова, Мээримбек Жусупбек уулу, ЛТР, Бишкек. Экинчи этаж